Мен эгерде уруксат болсоңуздар, мен ушул эки бажыдагы эмес, жалаң биздин мамлекетте болгон баардык тармактардагы коррупция жөнүндө кеп кылып кетейин. Өзүңүздөр билесиңер, бул латындан коррупцияны түз чечмелегенде бул деген чирүү, ыдыроо деген сөздү билгизет. Биз мына акыркы 20-25 жылдын ичинде бул коррупцияга чынында эле чирип баратабыз. Анткени бул социалдык явление, бул коррупция деген. Бул коомду чирите турган, акыры коомду чиритип бүтүп анан мамлекетти чиритип, мамлекетти таптакыр тарата турган көрүнүш. Ошондон азыркы сөз болуп аткан эме бул көптөн бери сөз болуп кеткен, 10 жылдап сөз болуп келатат. Биринчи чоң коррупциялык көрүнүштөр мына президент Аскар Акаев болуп турган мезгилде башталган. Өзүңүздөр эгерде билсеңиздер, көптөр билет, улуу поколение билет болуш керек. 90-жылдардын аягында президент Акаев совещание кылып атып айткан, коррупция 7-нчи этажга жетип калды. Карасаңар бүт укук органдардын жетекчилерин баарын чогултуп алып ошондо бир жыйын жасаган. Кудай урат, Манасатан арба урат деп туруп ушунчалык катуу айткан. Ошого карабастан коррупция гүлдөп кеткен. Ошол кезде жана кошелек деген аттар пайда болгон, адамдар пайда болгон. Алар ошондоки президенттин үй бүлөсүнө, тегерегине кирип алып туруп, мамлекетте болгон маселенин баарын чече башташкан. Ошондоки мамлекеттик ресурстарын сорго баштаган. Мына ошондой явление бул Акаевдин кийинки мезгилиндеги президенттик убагында башталып өрчүп кеткен. Кийин Акаевди кетиргенден кийин Бакиевдер муну абдан өрчүтүп гүлдөткөн муну. Өзүңүздөр билесиздер, аны эл журт баарын билет. Мына андан кийин Атамбаевдин убагында Атамбаев кандай менен келди эле, ушунекин баарын жоёбуз деп революция кылып, жана элдин астына ант берди эле. Эмне болду? Аягы эмне болду? Мына азыр өзү баш болуп, камакта жатат, сот болуп атат. Коррупцияны гүлдөткөндүгү үчүн. Андан чыккан эми азыр кандай болот? Мына жанагы чыккандардын айткандары да азыркы бийлик жөнүндө айта турган болсок күрөшүп атат. Бирок мен мага суроо берип, эгерде ошо күрөшүп аткан жетиштүү десе, жок, мен жетиштүү эмес деп айтат элем. Ал бул коррупциянын өнүгүп кеткенине азыркы кылып аткан аракеттердин баары жетишсиз. Мындан дагы 10 эсе, 100 эсе дагы ыкчам иш кыла турган болсо, ошондо биз коррупция менен күрөшкөнгө анча-мынча мүмкүнчүлүк болот. Коррупциянын аягы эмне менен бүтүш керек? Аягы мамлекетте өнүгүү жолуна түшүш керек. Эгерде коррупция ушу менен боло бере турган болсо, биз такыр өнүгүү жолуна өтпөйбүз. Мен айтып кетейин, Акаев, Бакиевдин убагында мына оперативдик маалыматтар боюнча аны эксперттер деле билет. Коррупциядан, таможнядан, жана бажы кызматынан, салык кызматтарынан уурдалган акчалар бюджеттин бир көлөмүнө барабар болуп турган. Бир бюджет уурдалып турган жылына. Андан чыккары көмүскө экономика 50% ээлеп турган. Мына ошентип атып, биз кантип биз алдыга жыла алабыз? Жыла албайбыз. Ошондон азыркы жана чыгып аткан үндөр коррупцияны токтотолу, коррупцияга чечкиндик киришели деген үнгө мен кошулам. Бирок ошондоки жакшы максатты коюп аткан эмелердин баардыгын башка бир саясий күчтөр өзүнүн башка саясий кызыкчылыгына пайдаланып кеткенге мен каршымын.